политический даярдап атабыз. Демек сиздер бүгүнкү күндө эң продвинутый бабушкалар, эң продвинутый мамалар, эң продвинутый, я не знаю, кыздар, азаматсыңар, балалар токтойм, балдар, жигиттер жүз калдырайт. Азаматсыңар, самый продвинутый. Сиздер билгенди, керек болсо ушунчалык 2-3 дипломду билип отурган сиздердин туугандарыңыздар билбейт. Азыр силер билбейсиңер. Ишембета точно эле. Анткени бизди эмне кылды? Досторубуз деле, балдарыбыз деле. Финансовый пирамидалар, ар кандай компаниялар, ар кандай жанагындай интернет-блогдар, сиздер айтып аткандай биржада барында жогу дагы криптовалюта десин алып койгон алдап койгондор биздин көңүлүбүздү көк таштай калтырып койгон үчүн ошол нерседен сугуруп чыккандар чыкты. Жыгылгандар кайра туруп кете берет го. Ошолор келди бул жака. Жанагы жок кайра жыгылап барбайм дегендер жүрүшөт. Келген жок. Бирок алар да келет, аларда кичине убакыт керек. Ошон үчүн эч кимге таарынбайбыз. Келген болгондор, укпай болгондор таарынбайбыз. Просто алар даяр эмес алдындар. Даяр болсо эмнеге барып биткойнга отурбайт белек. Эмнеге биткойнубуз жок эч кимибиз? Анткени бизге да убагында айткан ал бизге даярбыз. Эмеспиз. Азыр то же самое. Сиздер даярсыздар, сиздер туугандар даярбыз. Ничего страшного. Придет алар үчүн сиздер алып туруңуздар азыр. 300 сом кезинде, арзан кезинде. Бир-эки штуктаны бербесеңиздер, кийин сиздерге жашооңуздарга коркунуч келет. Охота башталат силерге. Ошон үчүн охота болбош үчүн, агрессия болбош үчүн бирден-экиден монета подарка берип коюшуңар керек. Алып коюшуңар керек, алдындарыңыз. Мына ошон үчүн дагы бир жолу сурооңуздар жок болсо, башка суроо жокпу? Бир суроо бар да. Бул блокчейн бүткөндөн кийин как положено идентификация болобу? Верификация. Верификация болот да. Как положено. Верификациядан өтпөсөңүз недействителен деген закон чыккан. Верификациясы жок монеталар недействителен жана биржадан бүт алынат. Биржадан мисалы үчүн 1000 деген монеталар турбайбы? Верификациясы жок, блокчейни жок деп бүт алынат. Только железный даже. Ошондо сөз болуп атпайбы? Мисалы ошону жоготуп алды. Өзү доступ таба албай калдык да телефонунан. Ошону чечип берчү адамдар барбы? Сону суроо берди. Биткоин алгандар, 12 сөзүн жоготуп салгандар, даяр эмес, 12 сөзүн катып койдуктар, майда бербеген, жоготуп салгандар. 10 биткоин, 100 биткоин алгандар, инфаркт болуп, инсульт болуп өлдү го, Эмне үчүн мен азыр жана баалуулугун айттым. Биздин блокчейндин баалуулугу тиги эме биткоиндук Жигулиге теңеп койдум да, биздики Теслага теңедим. Анткени ошо жоготкон 12 сөзүн остановить этип берет, искусственный интеллект бар. Ошону билейин деп аткам. Мен суроо берсем болобу эчеке? Ошо блокчейнди биз кайсы эмеге чейин алып барсак болот? Элдердин баары ошол системага киришти эле каалап атабыз да баардыгыбызденчи. Блокчейн бүткөн. Биздин блокчейн бүткөн. Просто искусственный интеллект деген эмени киргизиш Системаны. программалары иштелип атат да. Ал искусственный интеллект өтө аябай сложный процесс экен да. Ал эч бир блокчейнде жок да. Бизде эле бар болуп атпайбы? Ошол блокчейн искусственный эле калды, калган бүт системасы бүткөн. Эми дагы бир суроо, жанагы 3 миллион 600 эме уже бүтөйүн деп калды холдер. 3 миллион 600 холдер биз качан гана жанагы алган монеталарыңарды бизден адамдарга таратсаңар, кошелекторуна салып берсеңер, холдерге салып кошосуңар. Карточканы уже холдерге кирген, карточка алгандар беспокоить этпей эле койсоңуздар болот. А когда монета алгандар обязательно бирден туугандарга, жакындарга ачып салып бериңиздер, холдерге салып кошосуздар. Канчалык биз 3 миллион 600 эрте жасасак, любой ошол күнү жабылган күнү келиңиздер, бир монетага $1000 болот. Себебинде биз жанагы 81.000 сомдук $1000 $30.000 сомдуктардын баарын жапканбыз да. Азаматсыз жасагансыңар, Жасаганбыз. Эжеке дагы бир суроодо азыр мына акционер болду атпайбы? Эми обязательно эле 20 жаштан өйдө же 17ден өйдө адамдарбы же мындай акчасы бар адамдар, жаштар деле акционер болсо боло береби, лидер? Боло береби? Сиздин үй бүлөңүздө 5 адам, анын ичинде бирөө 14 жашта, 12 жашта барбы? Балаңызды жарып койдуңуз, 48 000 төлөдүңүз. Анан жана 9000дик немелерди алып биз баарын эле холдер жасабадыкпы? Мынтөрүнө жасадык, бирөөлөргө бердик ошомалдачы. Эми азыр мына карточка алып койгонбуз убагындачы. Эми карточканы деле бекер берсек алат, бекер бергенге бердик. А өзүбүз кыйналып зорго таап атып бербей турук да эми карточкалар өзү кичине-кичине Азастан эми баардыгы эмес, андан деле жасап атабыз элдерге берип.
Эми ошолор турса боло береби, аны обязательно неме киргизелиби? Биз аны жакшы түшүнө албай атырык киргизгенди. Карточкада тургандар, Ага. карточка менен алгандар, вака телефонго түшмөйүнчүктү, монета берип картадан өтмөйүнчүктү, дейт. Бирок верификацияга bir aydan keyin деле, жарым жылдан keyin деле, 1 жылдан keyin деле өтөт. Боло береби? Шашылбай эле, а? Шашылыштын кереги жок. Сиздер азыр эмнеге шашылышыңар керек? Акционер болуп калганга шашылышыңар керек, билет алып калганга 300 сом кезинде карточканы алып калганга, монета алып калганга эле шашылыңыздар. Калганына вакыт. Уже монета деле жоктоп, карточка жоктоп атпайбы? Карточкалар жоктоп атпайбы уже? Карточкалар бар, только жасап жетишпей жатышат. Жасап жетишпей жатат. Эгерде монета менен алсаңыздар, бизге деле